안녕하세요. Haydanın kanını kafadan da kalgan uğrastı. Yanır zamanı canım baba saltın bulantı. Namusum büyük saklağa del kavuşum bulutundan çürüttü. Kadının tuyu bakmanın Karadından canlar al geldi vardan. Segemelik encine gönlüm dizgin cana Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Бүгүн Кожомкул атабыздын атасы Каба Балбан жөнүндө сөз кылайын деп турам. Каба Балбан менин 4-чү атам болуп калат. Эми урпага катары окуяларын кайсы бир деңгээлде жакшы билем. Кошке уулу Каба 1827-жылы туулуп, 1906-жылы бул дүйнө менен кош айчкан. Ошол эле Суусам районунда туулуп өскөн. 5 жашына чейин бичели оорусу менен ооруп баскан эмес. Ошо бешикте жаткан кезинде мышык мыйоолоп, тынчын алып, айласын алтыр кетирсе керек. Ошондо мышыкты мойнунан алып кысканда мышык жан берген дешет. Эми бул окуялар атадан балага, ооздон оозго айтылып келатат. Өзүм бул окуяны Султан-Насыр Бейшенбаев деген санжырачы биздин нарктуу аксакалыбыз бар эле. 2015-жылы бул дүйнө менен кош айчып кетти. Кожомкул атабыздын колдоосунда 6 жыл катчылык кызмат аркалаган. Ушул киши ушул окуяны айтып калчу эле. Кийин эр жетип чоңойгон кезинде кадимки жылкыны байлабастан туруп сойгон экен көп жолу. Муну байлар, бийлер үйүнө чакырып, ошол сыйлуу мейманы келген кезде ошо жылкы сойсо эле ошо Каба Балбанды чакырып, ошо жылкыны байлатпастан туруп сойдурганды салтка айландырып алган дешет. Эми элестетиңиздер, биз койду дагы колубутун байлабастан сойбойбуз да. Эмне үчүн байлайбыз? Анткени ошо тыбырчылап туруп кетпесин, тоскоолдук кылбасын деп байлайбыз. Ал эми жылкыны байлабастан туруп союуну өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Бул ат көтөргөндөн дагы кыйыныраак деп эсептейм өзү. Андан тышкары 1800 унутуп калдым так жылын. Ошо Жоо Жүрөк өзөнүндө арык казып атышканда ошол арыктын нугунда чоң таш чыккан экен. Ошол ташты алып чыгуу максатында ондогон кишилер аракет кылып, бирок жанагы көп сууру ийин казбайт, казса да терең казбайт болуп, ошол мындай көпчүлүк ташты ошо арыктан алып чыгалы мындай сыртка оодарып чыгара алышкан эмес экен да. Анан Кожомкул кечиресиздер, Каба Балбан жылкы кайтарып жүргөн кезинде чакырып келишип, анан ошол ташты оодартканда мындай көтөргөн эмес, оодарып арыктан жээгине оодарып чыгарган да. Тээп чыгарганбы, кол менен оодарып чыганбы ким билет, айтор Каба оодарган таш деп ошо Жоо Жүрөк өзөнүндө калган. Кийин баласы Кожомкул Балбандан 100 жылдык мааракесинде музейге алып келип коюшкан. Азыр дагы турат. Салмагы 1 тонна 274 килограмм. Эми Каба Балбан жөнүндө Кожомкул атабыздай көп маалыматтар калган эмес. Балким ошо Совет доорунда жашабай калгандыгы да байланыштуу болуш керек. Кадимки ошол Болот Шамшиев биздин кинорежиссерибиз Кожомкул Балбандан мурун Каба Балбанды тартыш керек деп Каба Жоо Жүрөк деген кино роман жазган. Албетте эми көркөм чыгарма кылып ошол кино тартам деп жүрүп, Каба Балбан жөнүндө, Кожомкул Балбан жөнүндө ошондой
ой максатта аракетте жүрүп, ал киши дагы 2019-жылы көз өтүп кетти. Каба атабыз Кожоңку атабыздай бойлуу болбосо дагы кең далылуу, ача төштүн алдына жатпаган, далысы жер жыттабаган балбан болгон деп айтылат. Аксакалдардын айтымында Кожоңкул балбан атасынын күчүн тартса, ал эми бой жагынан апасын тарткан деп айтышат. Апасы Кожоңку атабыздын байбичеси өтө бойлуу, Алмадай деген биздин апабыз болгон, өтө бойлуу болгон экен жана эр тайын тартат деген ошол да мына бой жагын Кожоңку атабыз тарткан экен, ал эми күч жагын ошол Каба атабыздын каны. Ал эми дагы бир баласы Мокотой деген болгон, 1897-жылы туулган, 1978-жылы бул дүйнөдөн өткөн. Ошол Мокотой атабыз бала кезинде байкеси Кожоңкул балбан менен чөп чабыкта жүрүп, анан баягы жатып уктап калган экен бактын түбүндө. Турса эле, ойгонсо эле байкеси Кожоңкул балбан ошо өгүздү колтуктап алып көтөрүп жүргөн экен да, ары бери. Өгүз өкүрүп атат дейт. Анан баягы уктамыш болуп жаткан тейдерине карап жата берген экен. Үйгө барган кезде ошол атасы Кабага айтат: "Ата байкем, Кожоңкул байкем ушундай өгүздү көтөрүп атат" деп таң калуу менен айтат да. Ошондо Кожоңку атабыз бир 15 жаштарда деп айтылат. Кожоңку атабыздын балбандыгы ачык айкын ошол кездерде байкалган экен да. Анан ошол кезинде байкап калып балбандыгын Каба атабыз. Анан Кожоңку атабыз ээрчитип алып, өзү көтөргөн ташка апарат имиш. Балам көтөрчү деп көтөрткөн кезде ташты ошол киндигине чейин көтөрүп келип, тизеден ашырып, тизесине чейин көтөрүп, анан ташты таштап ийген экен да. Ошондо Каба балбан атасы Кожоңку атабызга айткан экен: "А балам, тайторпок жолго эле балбан болот турбайсыңбы? Же сенин белиң катаыраак болсо керек. Мен бул ташты сендей кезимде, өспүрүм кезимде тетиги кырдан ушул кырга чейин көтөрүп келгем" дептир. "Сен болсо ушул ташты бир жерден экинчи жерге көтөрмөк турбай, тизеңе жеткен кезде таштап ийдиң" деп. Эми бул эмнени айтып турат? Бир чети өзүнүн балбандыгына баласы жетпегендигин айгинелеп турат. Экинчи чети белиң ката элек, дагы белиң катса көрө жатарбыз дегендей айткан экен. Ат сынаганда айтчу экен, атты чаптырып келип, анан оозун катуу тарткан кезде ат мүдүрүлбөстөн 4 аяктап туруп бериш керек. Мына ошондо гана ал ат мыкты деп эсептелинет деген өзүнүн аталык баягы сөздөрүн айтчу экен, кеп кеңештерин. Кожоңку атабыздын ошол өспүрүм кезинде улак тартып жүргөнүн көрүп, Каба атабыз айткан экен: "Балам, сен көкбөрү тартпай эле кой. Сен оюнга кошулган кезде оюндун кызыгы кетип, шайниси кетип атат. Себеп дегенде, сен такымга баскан кезде эч ким жула албайт. Бирөө такымдап жүрсө, сен оңой эле жулуп алып атасың. Сен улак тартпай эле кой балам. Сенин күчүңө тең келе турган бул жерде эч ким жок экен" депчи. Ошондон кийин мындай жана топ болуп ойнойт да көкбөрүн. Ошол оюнга Кожоңку атабыз мындай көп ойночу эмес экен. Кээ кезде эле гана мындай өтүнүчтөр, суранычтар болгондо көкбөрүгө түшүп калчу дейт. Атак мындай көп көкбөрүгө түшчү эмес деп айтып калышат. Ошо эңген кезде деле оңой эңип, такымга басса эми ал кишиден ким жула алат?
чындап эле кабап атабыз туура айткан экен. Дагы эмнени айтсак болот? Баса ошол кабап атабыздын кайда жатканы, сөөгү кайда экени азырда так белгисиз. Кечөө гана дегеним кандай? Бир кылым мурда эле, 2 кылым боло элек го. Ошол адамдарыбыздын сөөгү кайда жаткан экенин билбесек, бул дагы бир өтө чоң трагедия да. Кимдин күнөөсү экенин билбейм. Ушул баланча жерде жатат деп айтат, түкүнчө жерде жатат деп айтат, бирөө жоо жүрөктө деп айтат, бирөө тиги 1-май деген айыл жакта деп айтат. Эми албетте ал убакта кыштактар, айыл кыштактар негизделип элек көчмөн болуп турган кезибизде ошо кай жакка жашырылганы азыр талаш маселе болуп атат. Ушундай тарыхка кайдыгер мамиле кылган кайран кыргыз экенбиз. Ошо азыртадан биз тарыхыбызга көңүл буруп, азыртадан жакшы мындай көңүл бурсак деген ойду айткым келип атат да. Кечиресиздер туугандар, оозум кургап, орозо болгонго үнүм да жакшы чыкпайт да окшойт. Жалпы жөнүнөн кабап атабыз жөнүндө ушундай маалыматтар дагы эске келгенин, жаңы маалыматтар болуп калса дагы айтып деп турабыз. Ушул Кожомпул Балбандын атасы Каба деп ушундай китеп чыгарып койдук элек. Эми булар 500 нускада чыккан. 500 нуска деген эмне? Бул бир айга эле жете турчу китеп да. Жалпы Кыргызстанга жете турчу китеп чыгарыш үчүн жок дегенде 1000-2000 чыгарыш керек. Ошол туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биздин урпактарыбыздан ушундай балбан баатырлар чыга берсин деген изги тилек менен эфирде жыйынтыктайм. Аман болуңуздар.